Саламатсызбы? Сиздерде катталууга жана жайгашууга болобу? Ооба, албетте. Сиздин келе тургандыгыңыз жөнүндө бизге эскертишкен. Биз сизге бөлмө беребиз. Айттыңызчы, сиз биринчи жолу келип жатасызбы? Ооба. Жакшы, мен сизди узатып коеюн. Кум-Түркен ишканасынын лагери 19 бөлүктөн турат. Алардын баары бир узун коридор менен бириктирилген. Ар бир бөлүктө 1, 2 же 4 орундуу бөлмөлөр бар. Лагерде бир эле учурда компаниянын 1700 кызматкери жана подряддык уюмдардын кызматкерлери жайгаша алышат. Кээде мында коноктор да болушат. А мында цивилизациянын ыңгайлуулуктары кандай? Азыр сизге баарын көргөзөм. Мына 13-блок. Анда сиз жашайсыз. В этом блоке вы будете проживать. Бул жайда даараткана бул жагында. Что у нас располагается. Душтары бул жагында жайгашкан. Жуунуучу жай. Ысык жана муздак суу бар. Горячая вода, холодная вода. Здесь у нас Мында кир жуучу жай. Кир жуугуч жана кургаткыч машинкалар бар. Эгерде сиз бир нерсе жуугуңуз келсе, мындан пайдалана аласыз. так. Бул сиздин бөлмө. Мына ачкычыңыз. Рахмат. Можете оставить свои вещи. Тамак ичкиңиз келсе, ашканага баралы. Мен жашай турган бөлмө бир орундуу. Ал чоң эмес, бирок жетишерлик ыңгайлуу. Аны 3 жылдыздуу мейманкананын номери менен салыштырууга болот. Керебет, анча чоң эмес стол, стул, шкаф, телевизор жана автономдуу жылытуу системасы. Сыртта 40 градус болуп турган учурда бул өтө маанилүү. Лагердин тейлечүү персоналы тазалыкты карап турушат. Шешептерди алмаштырышат, бөлмөлөрдү иреттешет. Жалпысынан мында деңиз деңгээлинен дээрлик 4000 метр бийиктикте иш күнүнөн кийин толук баалуу жана жетишерлик ыңгайлуу эс алуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Лагерь шаарга окшош. Мында өзүнүн микрорайондору, көчөлөрү жана жандуу кыймылы бар кесилиштер бар. Бардык шаарларда болуп келгенде эле мында күнүнө 2 жолу кызуу чыңалуу болот. Алар өзгөчө мында ашкананын жанында байкалат. Кана мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жергиликтүү ашпоздор эмнелерди бышырышканын көрөйүн. Бул жерде салаттар. Мен бир аз помидор алып алайын. Себеби бизге алгачкы күндөрү ашыкча тамактанууну сунушташпады беле. Мында таттуулар, алардын кереги жок. Саламатсызбы? Мүмкүн болсо 2 котлет жана фри картошка. Жок, рахмат. Чоң рахмат. Эми мунун баарын татып көрөйүн. Кумтөрлүк ашпозчулар Европалыкта улуттук тамактарды сунуш кылышат. Европалык ашкананы канадалык шеф ашпозчу башкарат. Ал эми бизге көнүмүш борщту, лагманды же беш бармакты биздин ашпозчулар даярдашат. Менюда күн сайын күрүч жана картошка, уйдун, койдун чочконун эти, жашылчалар жана жемиштер бар. Жумасына 2 жолу менюда тоок эти, 1 жолу балык эти болот. Ар бир кызматкер табитине жараша тандап алат. Эмнени жана канча кааласаң жегенге болот. Бийик тогуш шарттарда тамактануу толук баалуу болууга тийиш. Бирок врачтар ашыкча салмак болуп кетпеши үчүн ашыкча жебөөгө кеңеш беришет. Бүгүн бизде уйдун этинен гуляш болот. Лидия Ташпаева кен ишканасында дээрлик алгачкы күндөн баштап иштейт. Азыр бардык шарттары бар дейт ал. Амурда суу алуу үчүн дарыядагы музду чагып, кол менен картошканы тазалап жана этти туурачыбыз. Бийиктикте окуп жана башкача даярдоого үйрөндүк дейт ал. Чынында баары адаттагыдай эле. Болгону мында тамак даярдоого 2-3 саат убакыт ашыкча кетет. Бул бийиктикке жана кычкылдыктын жетишсиздигине байланышкан. Азыр ашканада иш максималдуу механикалаштырылган. Орта жатма жумушту атайын аппараттар аткарат. Алсыз мынчалык адамдарды тамактандыруу кыйын болмок. Дегенкиси ашкана кен ишканасы сыяктуу эле күнү түнү иштеген бүтүндөй комбинат. Анын үстүнө Кумтөрдүн ашканасы дайыма өзүнүн ар түрдүүлүгү менен даңкталган. Ар жумада Кумтөрдүн ашпозчулары 1,5 тонна койдун, 2,5 тонна уйдун этинен тамактарды даярдашат. Күн сайын 100 литрге чейин сүт жана тооктун 4000 жумурткасы кетет.
вот это все мясо получается, мы получаем из каракола. Мына бул этти биз караколдон алабыз, жергиликтүү. Азык-түлүктөрдүн 80%-ын Кыргызстандан алабыз деп айтсак болот. В Кыргызстане. Кумтөрдүн ашпоозчулары даярдагандан сериги гана калат. Дээрлик баары желип калат. Ашпоозчу үчүн эң жакшы мактоо бул тамак калбаган табактар. Бош убакытта лагерде көңүлгө жаккан нерсе менен алектенүүгө болот. Спорту сүйгөндөр спорт залда тер кубалашат. Бильярд же стол теннисин ойношот. Лагерде китепкана жана намазкана бар. Бардык жерлердегидей эле мында да майрамдарды мыкты тосушат. Болгону алкоголсуз жана таң атканча сайраңдаганга тыюу салынган. Күн тартиби жетишерлик татаал. Саат кечки 10. Мен жатышым керек. Анткени эртең саат 4:30 турам. Баса көңүл буруп койсоңуздар, коридордо эч ким жок. Күндүзгү нөөмөттөгүлөр уктап калышкан. Анткени алар да 4:30 турушат. Менин Кумтөрдөгү алгачкы күнүм аягына чыгып баратат. Мен азырынча алтын кантип алаарын билген жокмун. Мына ошондуктан эртеңки күндү чыдамсыздык менен күтүүдөмүн.